Жалал Абад шаары, бул Максат кафе, аэропорт. Бул жагы автовокзал жагы кеткен жак. Бул жерде 327 деген знак турат. Былтыр жайында бул знактар боюнча караган инспекторго айткам мен. Ушу знакты карап кой, мыйзамсыз турат депчи. Макул Затбек карайм деп жакшы сүйлөп кеткен эле. Бул тууралуу Жалал Абад курулушка бардым. Сиздерден уруксат алдыбы десем, жок деп, Жалал Абад курулуштун башчысы уруксат алган жок бизден. Бизге уруксатты өзүм мыйзам чегинде, мыйзамдуу мындай болот да. ГАИ эмеге сунуш берет, анан кийин Жалал Абад курулушу келип бул жерге знактарды коюп кетет да, айткан жеринечи. Бул знак мен билгенден 3-4 жылдан бери эле турат. Может андан көппү. Эми бул үйдүн алдында коюп алды. Бул үйдүн ээсичи. Бул адам өздүгүнө асылбай эле коюн, сүйлөбөй эле коюн. Бул знактар тууралуучу. Ну ладно, эми ката кетирип мыйзамды билбей өзүн билдик менен коюп алды. Бирок бул мыйзамсыз. Уруксат алынган эмес. Бул дагы анан наркы дагы. Bundan bir sebebi buna karasаңыздар 72'lik turba mınoç. Bu uyudun esi znakta alıp koydu. Biroq mo emen turbanda alıp koyuş gerek negiziçi. Эми мейли знакты алып койгонуна рахмат дейли. Может убактысы болбой аткандыр, түгүнөнөн болгарка менен алып койгон койчу. Мен бул тууралуу Доргайдын знактар боюнча инспекторуна кайрылгам. Кече эмес, мурда күнү. Кече келип үйдүн эшигин тыкылдатып, эмеге хозяинга айткан экен, макул алып коем дептир, бүгүн алып коюптур. Туугандар, урматтуу кыргызстандыктар жана кыргыз элин, өз билемдик менен знактарды койбоңуздар. Бекер буга дагы штраф бар. Эмеде көрсөтүлгөн. ГАИ келип штраф салса болот негизичи. ГАИда полномочия бар. Бирок ГАИ биздин ГАИ адамгерчилик кылып, просто келип айтыптыр, алып коюңуз дептир. Булар алып коюптур. Бул Жалал Абад шаары, ориентировка Атуш кафенин тушу, эски машина базар. Şu tuğanlar kanala подписаться болосуз, лайк басабыз, солор болсо беребиз.